зордук зомбулуктар азайды деп атпайбызбы? Бул эсеп эле Бул изилдөөлөр үй бүлөлүк зордук зомбулук эмнеден келип чыгат, төрөт мезгилинде балдардын чарчап калышынын себептери кайсылар экенин аныктоого арналган. Анын жыйынтыгында Нарын облусунун аймагында наристелердин өлүмүнүн көрсөткүчү төмөн да, жогоруда эмес туруктуу абалда кармалып турганы аныкталган. 2024-жылдын ушул күнүнө чейин 1150 төрөт болгон. Мунун ичинен 15 аял эгиз төрөшкөн. Ал эми тирүү төрөлгөн балдардын саны болсо 1160 болду да. 7 күнгө чейинки өлүм 6 бала өлдү да. Буга себеп болуп эмне эсептелет? Бул энелердин ар кандай инфекциялар оорулары, экологиянын азыркы учурдагы таза эместиги себеп. Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө 4 жылда бир жүргүзүлөт. Өткөн жылы 1 айдан ашык убакыттын ичинде статистика комитетинин адистери аймактарды кыдырып үй бүлөлүк абалы боюнча сурамжылоо жүргүзүшкөн. Сурамжылоодо адамдардын тамактануусу, социалдык абалы, баланы тарбиялоодогу, билим берүүдөгү көрсөткүчтөрү өңдүү, 32 глобалдык көрсөткүчтөрү боюнча маалыматтар чогултулган. Анткени мунун баары тең сурамжылоонун негизинде чыга турган жыйынтыктар ушуну жергиликтүү бийликтер, жергиликтүү баягы социалдык жактан иштеген, тармакта иштеген биздин адистер жакшы түшүнүш керек, жакшы билиш керек. Ошол көрсөткүч чоң түрткүч болот да. Изилдөөлөр өткөн жылдын 24-октябрынан 5-декабрына чейин ишке ашып, Нарын облусунда 9 Тора районунун кошкондо 41 айылдын жашоочуларын сурамжылоо жүргүзүлгөн. Ага тартылган адистерге тийиштүү шарттар түзүлүп берилген. 840 үй бүлөнү кыдырып аныкташты да 7 адис. Мында болсо кыдырганда үйдө жана аялдардын зордук зомбулугу болуп атабы, балдар кандай питание ичип атат, окуу деңгээли кандай, бүт баардык нерселер чагылдырылган да. Обл администрация болобу, район администрация болобу, ушуну изилдөөнүн негизинде иш алып барат да. Сурамжылоо методологиясы төрөмдөрдү камтыйт. Бүгүн мына ушул изилдөөлөрдүн жыйынтыгын чыгарган отчеттук талкуу Нарын шаарында өттү. Анда улуттук статистика комитетинин кызматкерлери жетишилген натыйжалар боюнча маалыматтарды беришти. Эми андагы козголгон үй бүлөлүк зордук зомбулукту жоюу өңдүү көйгөйлөр боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрү иш алып барышат. Максат Абдракунов, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.